Masalesi gelgende tilibizdi bezilдетебиз бекер келеді. Анан качандан бир качан ушул мамлекеттик тил маселеси козголгондо биздин кээ-бир кесиптештерим ушул эки тилдин маселесин эрегиштирип, же болбосо мамлекеттик тил менен расмий тилди кайраштырганга алып барышат да. Мамлекеттик тилдин маселеси көтөрүлүп жатканда биз мамлекеттик деңгээлде мамиле кылышыбыз керек. Орус тили бизде расмий тил. Орус тили дүйнөдө 5 тилдин бири болду. Мындайча айтканда эл аралык тил деген макамын алды. Кыргыз тили тескерисинче жок болуп бараткан тилдердин катарына кирип атпайбы? Мына ушул маселенин өңүттө ошол кыргыз тилин сактап калайын деп мыйзамга өзгөртүү киргизип атса, ошо кыргыздар өзүбүз жана кыйкыр сөздөр сүйлөп атабыз да. Анан айтып атабыз, биз өзүбүздөн баштайсак туура. Эл өкүлү эне тилге күйүш керек. Кыргыз эл депутаттары кыргыздын тилине күйүш керек. Манастын тилине күйүш керек. Анын макамын жогуш керек. Бул биздин милдет, бул биздин парыз, бул биздин урпактар алдындагы карыз. Анан өзүбүздөн баштасак да, чын айтканда айтып атпайбыз, министрлер бар кыргызча сүйлөсүн депчи. Кээде биз, мен кесиптештериме таң калам да. Айтышат да, мен 2 мүнөттүк убактым бүтпөй калды, 10 мүнөт кошпойчу бүтүрүп алайын дейт. Төрөк айтат да, 10 мүнөт кошпой калачы бүтүрүп алсын дейт. Бүтүрүп алсын деген сөз башка жерде башка мааниде айтылат. Мына чала молдо дин бузат, чала депутат тил бузат деген ушул. Айтыш керек, кебим этегине жетпей кесилип калды. Аяктап коеюн, 6 мүнөт кошуп коюңуз деп. Оюмду айта албай ортолоп калды беле, убакыт бүтүп калды, жыйынтыктап коеюн, 20 секунд кошуп коюңуз деп айтыш керек да. Биз өзүбүздө тазалашыбыз керек да, өзүбүздө жасашыбыз керек да. Кыргыз тилинин чордону, ордосу ушул жана Каныбек Капашев кесиптешим айткандай, ушул жогорку кеңеште болуш керек. Биз тил саясатынын башында биз турушубуз керек. Улан Бердибаев да туура айтты. Тилге бөлүнгөн акча 30 миллион деген эмне? Көчмөндөрдүн оюна канча миллион акча бөлүп атпайсызбы? Кыргыз тилине 30 миллион берип коюштан өнүктүргүлө дейсиз да. Убакыт кошуп береминби же аяктадыңызбы? Рахмат.